өсүмдүк үчүн пайдалуу кеңештер. Туура тамактануу, денеңизди чыныктыруу жана башка өмүр сүрүү салтын жакшыртуу сөөктөрүбүздүн бекемдиги үчүн чыныгы пайдалуу курал. Бул сиз ойлогондой кыйын эмес. Mayo Clinica сайтында жарыя болгондой, сөөктөр организмдин мүчөлөрүн коргоп, булчуң эттерди жакшыртып, кальций жыйнайт. Балалык жана жаш өспүрүм кезде сөөктү бекем кылуу үчүн кандай тырышсаңыз, чоңойгон кезде да сөөктүн сактыгы менен бекем болушуна ошондой маани беришиңиз керек. Сөөктүн алсыз болушуна эмне таасир берет? Сөөктүн сактыгына таасир берген бир нече фактор бар. Булардын кээ бирөөлөрү өзгөрсө, кээ бирөө өзгөрүлбөйт. Мисалы, тамактын курамындагы кальцийдин өлчөмү. Аз өлчөмдө кальций кабыл алсаңыз, сөөктүн бекемдиги азайып, сөөк эрте кемип жана сына баштайт. Физикалык активдүүлүгү төмөндөсө, физикалык кыймыл-аракет жасабаган адамдар сөөктүн остеопороз оорусуна көп кабылышат. Тамеки чегүү менен алкоголдук ичимдик ичүү, изилдөөлөр тамеки менен ичимдик сөөктөрдү алсыратып жана остеопорозду пайда кылары аныкталган. Аялдын сөөк тыканы эркектердикине караганда аз болот. Картаюу, сөөктөрүңүз жашыңызга байланыштуу алсыз боло баштайт. Үй-бүлөдө тукум кууган орунун болушу. Өтө арык болсоңуз, сөөктүн массасы да аз болот. Бул үй-бүлө мүчөлөрүнүн биринде остеопороз оорусу бар адамдарда көбүрөөк кездешет. Гормондун өлчөмү. Калкан без гормондору сөөк массасынын кемишине себепчи. Аялдарда сөөктүн кемүүсү климакс менен эстрогендин азайысынан.